учурда бир чоң бир талкууда турган маселе бул Кумтөр маселеси болот да. Анан ошол эле сиздин кесиптешиңиз десек болот, эми баягы Момбеков Рыскелди мырза Момбеков айтпадыбы, мен Кумтөрдүн мамлекетке өтүшүнө мен ишенбейм, бул жомоктоо болуп калышы мүмкүн депчи. Анан көпчүлүгү баягы биз соттон утуп чыгабыз деген да бир талаш маселе болуп атат. Өтпөйт болупчу. Анан сиздин көз карашыңызда Кумтөр өтөбү, деги эле Кумтөр маселеси эмне болот? Ошол боюнча. Кумтөр маселеси мен үчүн эң дагы жүрөктү уйган маселе. Анткени биз 2011-жылы жаңы шайланып келгенден кийин бизде ушу жогорку кеңештин депутаттарына баарын эле менимче бир чакыруу түшкөн. Көлдө ушу жергиликтүү калкы курултай өткөзөбүз бул Кумтөр боюнча депчи. Андан кийин биз эми жаңы шайланып келген адам катары, андан кийин ушул Насреддин Исановдун тагдыры боюнча дагы мен ушул маселе боюнча эми Кумтөргө, алтын боюнча барам деп барып келдим. Бардым ушул курултайга барып, элдин көйгөйүн угуп, алардын пикирин угуп, мен келип ушул жогорку кеңеште атайын профильный комитет бар, комитет по недропользованию. Ошондо Төлөгөнов деген коллегабыз депутат мырза бар болчу, ушул комитеттин башчысы. Мен ушул комитетке кайрылып, курултайда көтөрүлгөн маселелерди жогорку кеңеште сөзсүз көтөрүлүш керекпиз, караш керекпиз. Бул элдин көйгөйү деп ушул маселени көтөрүп, бен темелге менен ушул комитетте жумушчу топ түзүлгөн. Ишенсеңиз, бир 11 ай биз материал топтодук. Материал топтогон аябай кыйын болду. Кумтөр таптакыр бир да бир маалымат, бир да бир статистика материалды берген жок. Анда мындай азыркы баягы социалдык тармактагы мындай интернет, мындай өнүккөн маалыматты бүт каалаган маалыматты таба аласызбы азыр? Андай жок эле. Ошон үчүн 11 ай дегенде биз ушул маселени жогорку кеңештик жыйына алып чыкканбыз. Ошондо жыйында дагы көп депутаттар бар эле бир доштон колдоп, депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссиянын биз төрагасын Садыр Жапаровду шайлаганбыз. Мен ушул комиссиянын, ушул төраганын орун басары катары иштедик. Комиссия аябай жакшы иштеп, бир топ керектүү экспертизаларды өткөздүк, мындай укуктук экспертизаны, анан кийин антикоррупционный экспертизаны, экологический экспертизаны. Динара айымда ушул комиссиянын мүчөсү катары как эколог болуп иштегенбиз. Аябай жакшы сонун жыйынтыктарга мындай жеттик. Даже ошо биздин депутаттык комиссиянын ишмеригин депутаттар да колдоп, өкмөт да колдоп, ушул мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Сариев мырза, Темир мырза болуп дайылданган. Тилекке каршы ошондон кийин бир кандайдыр бир биз койгон маселелерди экологияга мындай штрафный санкция за нарушение экологии бүт мындай калып калган да. Эми быйылкы комиссиянын, ушул депутаттык комиссиянын, мамлекеттик комиссия азыр мен да ушул комиссияга мүчө катары айткым келет. Эч кандай мындай мен ойлойм, биз ал сотторго, арбитражга даярданыш керекпиз, сотторго сөзсүз, бирок биздин колубузда далилдерибиз бар. Анткени биздин Кыргызстандын экологияга аябай чоң ущерб келтирген. Өзүңүздөр да барсаңыздар көрөсүздөр, капкара да баягы биздин мөңгөлөрдүн ордуна капкара бир жерлер. Мен ойлойм, азыр дүйнө жүзүндө эң приоритет бул климат маселеси менен экология маселеси. Ошон үчүн бул негиздер, бул факттар, мен ойлойм, биздин ушу сот болгон жерлерде биздин пайдабызга чечилет деп ишенип турам. Кудайым буйрса, бирок биз өзүбүз дагы мына азыр эл аралык сотко катыша турган мындай мыкты юристтер, юридический компаниялар дагы биз тарапта иштейт. Алар да ушу биздин Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын ошол эл аралык сотторго алар катышат. Мен ойлойм, эми Кудайым буйрса, качанга чейин биз коркуп, өзүбүз жерибизди, өзүбүздүн алтыныбызды, элдин алтыныбызды коркуп, ой, сотко жете албайбыз, ой, сотто жеңилебиз деп отура беребизби? Жок, биздин элибиздин байлыгы, биздин жерибиздин байлыгы, экологияга эбегейсиз чоң залал келтиргенден кийин алар жооп бериш керек.
демек бизден мамлекетке өтөт деп ишенсек болот буюрса. Мен бул маселе боюнча ойлойм, биз утабыз сөзсүз. Анткени чындык биз тарапта.